Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Кадырлуу кыргыз элим, арбаңыздар, жалпыңыздардын кирип келген Рамазан айыңыздар кут болсун. Бүгүн буюрса 1 апрель, эртең 2 апрель орозо Рамазан айы башталат. Жалпыбыз бүгүн сонун болуп даярданып, кубанып, бир жылда келчү мусулмандын парз болгон Рамазан айын, орозо убагын күтүп атабыз чыдамсыздык менен. Ушул орозону кармап, баардыгыбыз өзүбүзгө дагы да Алладан көп суранып, ийгиликтерди чакырып, өлкөбүз үчүн, мекенибиз үчүн ушундай бир жакшы ушундай нерселерди Кудайдан суранып дуа кылабыз. Албетте урматтуу мекендештер, Рамазан айынын орозо убагынын башында сонун бизге ушундай жаңылык болду. Сонун кабар болду. Бул жаңылык эмне десеңиздер, мен азыр жаңы эле ушул эменин Жогорку кеңештин имаратынан чыгып келатам. Мынакей Жогорку кеңештин имаратынан чыгып келатам. Бул жактан эмне кылып чыгып келатышың мүмкүн деп ойлошуңуздар мүмкүн. Мен бүгүн буга чейин бир нече депутаттарга кирип, вице-спикерге чейин кирип жүргөнбүз. Айда Касымалиевага чейин. Айда Камчыбековнанын ушундай ыраазычылык ардак грамотасын да алганбыз, жакшы билесиздер. Бир топ ал эжекебиздин колдоосуна күткөнбүз, колдоосуна күбө болгонбуз дегендей. Жакшы депутаттар иштерибизди колдоп келгендери бар. Буга чейин боор бөйрөк маселеси Кыргызстанда жасалсын деп бир нече депутаттарга кирип ушул маселени көтөрүп жүргөнбүз. Мына бүгүнкү күндө да ошол иш менен кетип баратабыз. Биздин ишибизди эске алып, ишибизди сырттан, үстүрттөн ушундай бир карап эле отурбастан, жакшы сөзү менен жана момундай бизди көрүп атасыздарбы? Мынакей Жогорку кеңеш мына ушундай бизди сонун болгон ыраазычылык ушундай грамотасы менен Жогорку кеңештин төрагасы Мамытов Талант Турдумаматович өзү азыр кабинетине ушул чакыртып, өзү могул ыраазычылык грамотаны тапшырды. Сонун болуп, чындыгында бандай кубанат экенсиң. Бул баягы кичинекей болгон жумушуңдун аркасында албетте бул жөнөкөй эле кагаз болушу мүмкүн кээ бир инсанга, бирок бул нерсени биз алыш үчүн канчалаган ийгилик, канчалаган эмгектерди жасадык. Акырындык менен ушул деңгээлге жеттик десем болот. Мисалы, айыл өкмөттөн баштап аким, мэр, андан соң областтын өкүлү, губернатор, андан кийин Жогорку кеңештин вице-спикеринин ардак ушундай грамоталарын алып, бүгүнкү күндө Жогорку кеңештин төрагасы Мамытов Талант Турдумаматовичтин өзүнүн мондай ушундай грамотасын алып, кубанып, сүйүнүп чыгып келатабыз. Сөз таппай турам, албетте туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Окуп берсем деле болот экен эле, бирок мен өзүм кандай кылып окуйт болду экен. Ичи мынакей. Мынакей. Жарандык коомдук биримдигине, ынтымагына жана анын өнүгүшүнө кошкон чоң салым үчүн Сапарбаев Медербек Мусаевичке дейт. Bunun içinde bir emez iki o var ekan, birөөсү лично өзүбүзгө экен, бирөөсү мына азыр ачайынчы. Ушундай ыраазычылык менен биринчи жолу алып атам. Бир эменин мындай уда кош грамотаны биринчи жолу алып атам. Мынакей кайрымдуулук жаатында жасаган чоң эмгеги үчүн Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондуна, анын мүчөлөрүнө жана демөөрчүлөрүнө дейт. Машалла. Мына урматтуу мекендештер, албетте бул сыйлык биздики, сыймык элибиздики. Сиздердин колдооңуздар менен, дуаңыздар менен мына ушундай сонун болгон ушундай бир ыраазычылыкка ээ болдук. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Албетте мен ыраазычылыгымды билдирем жалпы кыргыз элиме. Жана ушул Жогорку кеңеште эмгектенген өзүбүздүн кеңешибиз, агабыз, бир тууганым деп акыл насаатын берип турган
Медер Советбековичке ыраазычылыгын билдирем. Рахманов Медер Советбековичке бир нече жылдан бери ийиним деп колдоп келатат. Андан сырткары бир топ ушул жерде агалар бар, өз жумушунан эме кылып колдоп келаткандар бар. Андан сырткары мына азыр ушул грамотаны тапшырган Жогорку Кеңештин төрагасы Мамытов Талант Турдумаматовичке ыраазычылык билдирем. Албетте мен буну аванс деп гана кабыл алам. Мен дагы көптөгөн кызматты жасашыбыз керек, көптөгөн эмгектерди аткарышыбыз керек. Бул бизге болгону аванс катары деп түшүнөм. Буйруса бул бизге дем күч берет жана бул бизге мындай мотивация берет. Дагы да көптөгөн элибиз үчүн кызматты жасайбыз. Негизги сүйлөшүп чыккандыгыбыз биз Талант Турдумаматовичке кирип ушул Кыргызстаныбыздагы боор, бөйрөк маселеси эмне үчүн жасалбай жаткандыгын жөн эле сүйлөшпөстөн иш жүзүндө кадимкидей аткара баштайбыз деп мына ошону сүйлөшүп чыктык. Биринчиден, экинчиден жакында биз кайрадан Индиядан дарыгерлерди бул жака чакырганы турабыз. Ошол боюнча дагы сүйлөшүп чыктык. Үчүнчүдөн ушул Бишкек шаарына муктаждар комплексин салайлы деп аракетте жүрөбүз. Анын үчүн биринчи маселе бул жер, участок. Мына ушул участокту чечип бериңизди суранам деп ушул 3 маселени сүйлөшүп чыктым. Мына ушул 3 маселени кагаз түрүндө бир эле Жогорку Кеңеш төрагасы эмес, мамлекетибиздин президенти Садыр Нуркожоевичке жана өкмөт башына дагы мына ушул кагаздын негизинде кайрылган болсоңор, мына ошол ишке ашат деген ушундай нерсесин болду. Анан урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бул муктаждар комплексинин салышынын эң негизги эмеси бул жерде участок, жер болгон болсо эле, кайсыл учурда болсо салса болот. Ошол жер маселеси кайсыл жерге барганда жер маселеси тагылат экен. Ошол жерди чечүү үчүн биз көптөгөн элдерге кайрылып келгенбиз. Элде кээде болот, кээде болбойт. Бишкек шаарында жер участок кыйла эле маселе экен. Ошон үчүн азыр ошо шаарга жакыныраак жерден болуш үчүн ушул кайрылууну туура көрдүк. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Буйруса жакында Индиядан врачтар келет. Ошол врачтар келип калса, биз сиздерге кабар беребиз, маалымат беребиз. Келип акысыз ал жерде дагы консультация алып, ал жерден акысыз көрүнүп дегендей, ал жерден өзүңүздөрдүн ушундай чечилбей аткан, туура эмес назначение болуп аткан, туура эмес диагноздоруңузга жараша бир врачтардан толук консультация алып кетсеңиздер жакшы болот. Бул жерде билесиздер, көптөгөн бейтаптарга туура эмес назначение, туура эмес диагноз коюлуп аткандыктан биздин бир нече бейтаптарыбыз ушундай бир кайсыл жака барышын билбей жүрөт да. Оорусу жеңил эле болгондор деле бир оорусун бир трагедияга айландырып алып, чоң проблемага айландырып алган ушундай бир бейтаптарды көрүп жүрөбүз да. Ошон үчүн мыкты дарыгерлерге барып калсак, буйруса ушундай бир ийгилик жаралат деп күтөбүз. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Буйруса албетте ар бир өкмөттүн өкүлү, ар бир өкмөттүн ушундай кызматкерлери жөн эле куру сөз менен эмес, жок дегенде ушундай официально колдоп турган болсо, документ жактарына, коммунальный жактарына, свет, суу, ушундай жердин китеп маселелерине жардам берип турган болсо, биз чарчабайбыз, көп кызматты кыла бермекчибиз. Андыктан көрүшкөнчө. Сыйлыгыбыз кут болсун. Дагы да ушундай сыйлыктардын көбүнө ээ болсун бул Ак ниет аманат коомдук фонду. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондуна кошулуңуздар. Учагына жакындаңыздар, келиңиздер. Кошо биргеликте көптөгөн иштерге себепкер болойлу, жасайлы. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.